Жаркынай Топчубаева Кара Суу районунун Жаңарык айылынын тургуну, 4 баланын энеси. Буга чейин 4 баласына мамлекеттен берилген жөлөк пул алып келсе, өз каалоосу менен социалдык контракт долбоорунун негизинде 100 000 сом алган. Бул каражатка саан уй торпогу менен сатып алган. Мен 4 балам бар. Айына ар бир балама 1200дөн алчу элем. Анан ошо жөлөк пул алып уй алдык. 100 000 торпогу менен. Балдарым сүт ичип, ашыкчасын сатып пайдаланып атабыз. Ошо 100 000 бергенде эле алганбыз. Аяк биягы немеде алганбыз да, июндарда алганбыз, 6 айдан өтүп калды. Ошол айына ошол жөлөк пул алып турган жакшы экен же 100 000 сом алып ошол саанма алуу болгон жакшы экен? Эмндай салыштырып көрдүңүзбү? Салыштырып көрдүм. 100 000 алып ушундай неме кылган жакшы экен. Бизнес баштаган. Жаңарык айыл аймагында жалпы 27 аз камсыз болгон үй бүлө 100 000 сомдон алышкан. Жергиликтүү бийлик ишкерликти баштагандарга көмөк кылып турат. 25 үй бүлө мал торпогу менен алса, 2 үй бүлө майда кой жантыктарын алышкан. Азыркы күндө бардыгынын алы жакшы, кышкыга жем-жөбүн баарын даярдап дайын боло турушат. Биздин айыл өкмөттүн эсебинен ар бир үй бүлөгө 50 данадан чөп пресс бекер таркатылып, үйүнө жеткирилип берилген. Андан сырткары дагы ошол алган аз камсыз үй бүлөлөргө ар дайым айыл өкмөт тарабынан колдоо көрсөтүлүп турат. Социалдык контракт долбоорунун алкагында быйыл республика боюнча 10 000 үй бүлөгө 100 000 сомдон берилген. Анын 2612си Ош облусунан. Негизги максат калкты жакырчылыктан чыгаруу, жашоо шартын оңдоого көмөктөшүү. Социалдык контракт долбоору аркылуу ушул 2612 үй бүлөгө 100 000 сомдон акча каражаты берилип, алар негизинен ушул мал чарбачылыгына, дыйканчылыкка, соода саттыкка, бал өстүрүүгө, тигүүгө сыяктуу ушул тармактарга атайын ушул бизнести башташты. Ошонун жыйынтыгы менен бүгүн ушул Ош облусунун аймагында жаңы жумуш орундары түзүлүп, ушул жарандарыбыз өздөрүнүн үй бүлөсүнүн кирешесин кеңейтип, ошону менен бирге ушул үй бүлөнүн экономикалык мүмкүнчүлүктөрү чоңойтконго чоң шарттар жаралды. Эске салсак, өлкө башчысы Садыр Жапаровдун демилгеси менен социалдык контракт долбоору 2022 жылы ишке ашкан. Айымкан Исрал кызы, Замбузириков, УТРК Ош.